Президент Садыр Жапаровдун 2010-жылдагы каргашалуу Ош окуясын кайрадан иликтөө тапшырмасы коомчулукта кызуу талкуу жаратты. А дегенде эле убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү чөкө таандай чурулдашып, актанышып, айрымдары жатып өлгөнчө атып өл ыкмасына өтүштү. Эл өкүлдөрү сырттан ташылып жаткан азык-түлүккө каршы өкмөт импорт эмес ички мүмкүнчүлүктөрдү колдоно алабы? Эмне үчүн 55 жаштан жогорку курактагылар көчөгө чыкпашы керек? Бишкек шаардык мэриясынын сунушу. Ушул жана башка жаңылыктар менен тааныштырып, эфирде күн жүрүш маалымат программасы. Студияда Мирлан Маматалиев. Саламатсыздарбы? Июнь окуясы кайра иликтенмей болду. Президент Садыр Жапаров 2010-жылы 400дөн ашуун адамдын өмүрүн алган Ош жана Жалал Абаддагы коогалаңды кайра иликтеп чыгууну Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине тапшырганы 2 апрелде белгилүү болду. Өлкө башчысынын бул буйругу коомдо кызуу талкуу жаратууда. Ал арада убактылуу өкмөттүн айрым мүчөлөрү буга чейин чечилип калган кыргыз-өзбек чек арасы боюнча маселени көтөрүп, фактыларды бурмалоо ыкмасына өтүшүп, келишим Кыргызстандын кызыкчылыгына туура келбей турганын айтып чыгышты. Бул билдирүүдөн соң серепчилер убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү мындай жол менен өздөрүн коргоого аракет кылып жатышканын билдиришүүдө. Кененирээк кийинки материалда. Президент Садыр Жапаров Ош окуясын кайра кароону бекеринен көтөрбөгөнү анык. Мында чоң сыр катылып жатат. Анын үстүнө каргашалуу Ош окуясы карапайым элдин каалоосу менен эмес, бир уч саясатчылардын, сепараттардын айынан келип чыккан. Ошол кезде убактылуу өкмөттүн бул багытта жүргүзгөн иш аракеттерине толук ачык айкын баа берилбей, чыныгы күнөөлүүлөр аныкталбай, жабылуу аяк жабылуу бойдон калган. Болбосо Садыр Жапаровго эски жараны кайра козгоонун кандай кажети бар эле? Муну убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү жакшы түшүнгөндүктөн түн уйкулары бузулуп жатат. Анын үстүнө бул маселе бүгүн эле көтөрүлүп жаткан жери жок. Айрым бир ошол убактылуу өкмөттүн ошол 2010-жылдагы мүчөлөрү эми Ош окуясы иликтенет десе, эмне үчүн булар чече алайт? Эмне үчүн чыга калып бүгүнкү күндөгү бийликке өтө шашылыш билдирүүлөрдү таратканы? Бул албетте бул мындай чоң кызматта жүргөн кишилерге менин оюмча мындай аброй алып келбейт. Экинчиден, бул чек ара маселеси, Камчыбек Кыдыршаевич өзү да айтпадыбы? Чек ара маселесин талкуулоо бул согушту талкуулоого тете оор жумуш экен дебедиби? Анын сыңарындай бул оңой эле отура калып 5 мүнөттө чечиле калган маселе эмес. Экинчиден, ошол сын таккан айрым эмне үчүн ошол өз учурунда булар ошол сындаган кишилер дагы мамлекетте чечүүчү чоң кызматтарда турду. Болгондо дагы ошол биздин мамлекеттин коопсуздугуна, мамлекеттин чек арасына тийиштиги бар кишилер. Эмне үчүн анда алар чечкен жок ошол учурунда? Эмнеге чечпеди булар? Буга чейин 2016-жылы 31 августтагы эгемендүүлүк күнүнө арналган майрамдык салтанатта мурдагы президент Алмазбек Атамбаев агынан жарылып, 2010-жылкы апрель инкылабынан кийин бийлик башына келген убактылуу өкмөттүн айрым мүчөлөрү мародёрлук, банк ячейкаларына кол салганы, мыйзамсыз байыгандары жана Кадыржан Батыров башында турган сепараттар менен болгон тыгыз байланыш үчүн жооп берүүлөрү керектей ичине каткан ачуучундугун айтып салган. Ошол учурда күч кубатына толуп турган ажоо мындай сөздү жөн жерден айтпаса керек. Кадыржан Батыровду да ким түрткүлөгөн, ким үгүттөгөн, ким качырып көжөргөн, бардыгы ачылат. Кудай турат. Элдин келечегин ким саткан жана ким саткысы келип атат, ал да ачылат, билинет. Эми бул кузгундар, бул саясатчылар, бул текелер кайрадан бардыгы чогула калып, Акаев, Бакиевден баштап, убактылуу өкмөткө чейин эми кайра мамлекетибизде чыр-чатакка, тополонго, канга тоңсун деп турат. Мен толук ишенем, кыргыз эли бул бузукуларды экинчи ээрчибейт, алданбайт. Кыргыз бийлиги тарабынан улуттар ортосунда от жаккан, сепаратисттик аракеттерди жасаган деп күнөөлөнүп, эл аралык издөөгө алынган Кадыржан Батыров дагы Атамбаевдин сөзүн тастыктаган пикир билдиргени бар. Aynen kimler sizge taklif kılgan? Aynen İsmail İshakov, Bakıt Alınbekov и Alisher Sabirov. Kimni nomidan? Bu Roza Otunbayeva'nın nomidan. Tamam. Жарандык активист Чыңгыз Капаров экс-президенттер Роза Отунбаева менен Сооронбай Жээнбековду экс макамынан ажыратуу керек деп эсептейт.
Активист учурда бул максатын ишке ашыруу үчүн кол топтоп жатканын билдирди. Анткени ал Отунбаева 2010-жылы шайлоого катышпагандыгын айтат. Биринчиден 2010-жылы революциядан кийин Отунбаеваны эл шайлаган эмес. Мына азыр Садыр Нуркожоев шайландыбы? Ошол сыяктуу талапкерлердин фамилия аты жөнүнөн толук чыгыш керек болчу. Тилекке каршы элди референдум менен алдап койгон. Эгер андай болсо, аз Талант Мамытовду алыш керек болуш керек. Бирок андай жок. Бир адам таапкерлер Кыргызстанда мен шайладым деген жок. Жашаган үйү бекер. Бирөөнүкү 3 гектар, бирөөнүкү 3 гектар. Ал эчтеке эмес. 4 телеканал кайтарат ар бири. Ар бири 1000 доллардан алат. Доллардын курсу канча азыр? 85, 85. Эми 4-төн эсептеп көрүлө. Суусу, свет эчтеке төлөбөйт. Учкан самолетту, больницасы бекер. Башкасын айтпай эле кой. Тепкен машиналар 500, артында ГАИ сопровождать этет. Үй бүлө өзү менен эл багат. Анан эл ушинтип кыйналып атса, буларга 3 миллион айына бөлгөн туура деп ойлойсуңарбы? Биз 300 миңден кем эмес кол чогултушубуз керек. Азыр 45 миң тегереги болуп калды. Эми элдин өзүнүн ыктыяры менен чогултуп атат. Ошондо муну эки эле жолу бар. Жогорку кеңештин 80ден кем эмес депутаты макулдугун бергенде президент кол коюп тиги макамдан баш тартышка жок кылат. Экинчи жолу 300 миң кол топтосок, биз конституцион сотко беребиз. Аны ошолор жокко чыгарылат. Кандай болгон күндө да Каргашалуу Ош окуясы толук адилеттүү иликтенбеген болсо, иликтениши, күнөөлүүлөр жазасын алышы зарыл дешет айрым коомдук ишмерлер. Анткени бул коогада 500дөй бейгүнөө адам көз жумган. Алардын ата-энелери, балдары, тууган уруктары дале болсо адилеттүүлүктөн үмүт кылып келишет. Ал эми кыргыз-өзбек чек арасы боюнча жетишилген келишимде Кыргызстандын кызыкчылыгы канчалык корголду? Муну эксперттер жакшылап иликтеп чыгышар. Азыркы жумурткадан кыр издеген кызыл тилдүү саясатчылар муну мыкты түшүнүшөт. Бирок өздөрү жогорку кызматтарда иштеп турушканда өзбек президенти Ислам Каримовдун каарынан коркуп, ооздоруна талкан салып алышкан. Андан кийин да өзүнүн мында кылган кызматтарында таза жасап келатат. Бул жолу дагы ал өзүнүн ишин таза, мында атуулдук кыргыз катары өзү мамлекеттин алдында, улут алдында өзүнүн милдетин так жана таза аткарып атат деп мен ишенем ага. Анын кээ бир кылган иштерине карата да бир сын пикирлер айтылып атат окшойт. Эми сын пикир болот да, себеби бул жерде сын пикирсиз кайсы бир жерде нааразылыксыз маселе чечилбейт. Бирок кандай болгондо дагы чек ара маселесине чекит коюш керек бүгүн. Менимче жалпы жонунан мындай чул алганда ал туура чечкиндүү маселе жасап атат. Ал эми кайсы бир жерде бир детальный, кайсы бир жерде мүмкүн бир жери туура эмес өтүп калса, анда балким биз азыр эми көрбөгөндөн кийин, ал жерди барып изилдебегенден, билбегенден кийин мындай деп айтыш кыйын, бирок сөзсүз ошо жерде жашаган элдин бир ой пикирлерин менен эсепке алыш керек. Ошондой эле азыр кыргыз-тажик чек арасы кызуу талкууланып жаткан учур. Айрым козуткуч саясатчылар Кыргызстандан кийин Тажикстанда аскердик машыгуу баштады. Эми эки өлкөнүн ортосунда согуш болобу дегендей ойлорун айтып, элдин үрөйүн учурууда. Белгилей кетсек, аскердик машыгуулар ар дайым эле согушту көздөбөйт. Ал аскердик машыгуулар өлкөнүн тынчтыгын, эгемендүүлүгүн, коопсуздугун камсыз кылуу максатында өткөрүлөт. Белгилей кетчү жагдай чек ара маселеси жеке тараптардын көз карашы менен чечилбейт. Ошондуктан чек араны талкуулоо согушту талкуулоо деп бекеринен айтылган эмес. Тазагүл Эмилбекова, Сакы Садыков, Нурболсун Тургуналиев, Нью ТВ. Президент Садыр Жапаров Ирандын тышкы иштер министри Мохаммед Джавад Зариф менен жолукту. Өлкө башчынын басма сөз кызматы тараптар өз ара саясий, соода-экономикалык, маданий, гуманитардык жана инвестициялык кызматташтыкты кеңейтүү тууралуу пикир алмашканын билдирди. Жапаров Кыргызстан инвесторлорго жагымдуу шарт түзүүгө аракет кылып жатканын белгилеп, ирандык ишкерлерди кызматташууга чакырды. Зариф Кыргыз президентине алдыдагы референдум жана шайлоону ийгиликтүү өткөрүп алышын каалап, Кыргызстандагы коопсуздук жана туруктуулук Иранга маанилүү экенин белгиледи. Иран министри Садыр Жапаровду Тегеранга чакырды. Эки өлкөнүн соода жүгүртүүсү 2020-жылы $45 миллион деп эсептелген. Жогорку кеңештин экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитети сырттан ташылып жаткан тамак ашка каршы. Айтымдарында өлкө импортко эмес өзүнөн чыгарылган азыктарды керектесе алда канча жеңил болмок. Ушул сыяктуу ички өндүрүштү көтөрүү маселеси өкмөттүн азыркы кырдаал боюнча кабыл алган чаралары менен кошо ортого салынды. Теманы Айпери Самат кызы улантат.
Өлкөдө азык-түлүктүн кымбаттыгы калктын чөнтөгүн какты. Айрыкча кум шекердин, өсүмдүк майдын, эттин баасына айырылуу катмыр туруштук бере албай турат. Азыркы күндө биздин элибиз макаронду сууга бышырып жеп калды. Бул деген нерсе бул өтө мындай ойлоно турган нерсе да. Өкмөт ачык иштейлексиңер. Чогулуш эле өткөрөсүңөр, чогулуш эч бир немеси жок. Анча өкмөттүн мүчөлөрү президентибизге кошулуп башка жактарга учуп атат. Дагы эле жерге конбой жүрөт. Иштебей жерлерге барып. Дүйнөдө түзүлгөн эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу баалардын өсүү тенденциясы бардык мамлекеттерде байкалууда. Товарлардын айрым категориялары менен ички рыноктун керектөөлөрүн канааттандыруу негизинен импорттун эсебинен жабылат. Мисалы, күйүүчү майдын 95%, өсүмдүк майынын дээрлик 85%, кум шекердин 24%, жумуртканын 10%, күрүчтүн 12%, эттин 37% сырттан алынып келинет. Депутат Айнура Осмонова өкмөт импортко кызыкпастан өзүбүздөгү мүмкүнчүлүктөрдү колдонгонго аракет кылса жакшы болорун белгиледи. Кыргызстанда суу майын өндүргөн канча завод бар? Мына сиз азыр айтып атасыз, завод койгучу деп. Даяр заводдор турат. Мен өткөндө дагы сессияда көтөргөнмүн. Госзаказ деген понятие бар бизде, туурабы? Госзаказ менен ошол турган заводду кнопкасын басса иштей турган мүмкүнчүлүгү бар. Ошол заводдорду эмне үчүн биз мына иштете албай атабыз? Канча завод бар мына? Толук айтыңызчы мага. Биз аны изилдегенбиз, тактаганбыз, кандай деңгээлде аны иштетсек болот депчү. Эми госзаказ менен иштетсе болот да, туурабы? Өкмөт Матрезерв аркылуу кум шекер менен майды сатып алуу үчүн 318 миллион сом бөлгөн. Депутаттар өкмөт мүчөлөрүнүн ал суммага атылган азыктар кайсы жактан алынып жатканына кызыгышты. Айтымдарында, эгер күн караманы өзүбүз алып суу май чыгара турган болсок, 115 сомго айланмак. Алып келген компаниясы бул Богатовский масло экстракционный завод деген ишкана. Тиги доставкасын кошуп, разгрузкасын кошуп, анан НДСти кошкондон кийин 1 литр майдын баасы 135 сом 17 тыйындан болот. Лебедянский сахарный завод Россиядан Луговойго чейин 1 килограммдын баасы 50 сом 9 тыйын. Ал эми Луговойдон доставканы, разгрузканы кошуп, НДСти кошкондон кийин 57 сом 50 тыйын болууда. Бул жерде азык-түлүктү Матрезерв элге сата алабы деген суроо жаралат. Жыйынга катышкан депутаттар өкмөт мүчөлөрүнүн муну түшүндүрүп берүүнү талап кылышты. Өзү эле Матрезерв разбронирование ошондой механизм менен иштейт. Бул жергиликтүү бийлик менен чогуу. Бизде билесиз, ун менен ошондой маселелер болгон. Былтыр 20-жылдар, 19-жылдар азыр деле ошол эле механизм менен ушу ун менен суу майда таратылат. Анын ичинде дагы бул механизмде жанакы бизде Минздравда мурунку Минсоцтруттун тизмелери бар да, үй бүлөлөр. Ошолорго түзмө-түз сатуу боюнча да ошол механизмде каралыштырылып жатат. Депутаттардын баамында экономиканы көтөрүү үчүн биринчи өзүбүздүн кайра иштетүүчү ишканаларды колдонуу керек. Бирок азыр туруп калган өндүрүш ишканаларды жандантмак түгүл, пандемиядан жабыркаган бизнеске жардам берүү чабал болуп турат. Жыйында өкмөт тарабынан оор абалдан чыгуу максатында ишкерлерге 3 миллиард сом берилгени айтылды. Ошол 3 миллиард сом кайсы ишкерлерге берилди? Эмненин негизинде берилди? Ушуга бир жооп берип койсоңуздар. Эл аралык финансы уюмдарынан жардам катары биз ушу бюджеттик колдоо жана ишкерлерди колдоо боюнча жардамдарды алганбыз. Ошонун ичинен бүгүнкү күндө атайын ишкерлерди колдоо боюнча өзүнчө кредиттик линия программа иштелип чыгып, ошонун башталгандан баштап 3 миллиард 200 миллион тегерегиндеги каражаттар бөлүнгөн да. Анан ал секторлорун айта турган болсок, негизинен соода жүргүзүү, баягы пандемиянын убагында көбүрөөк жабыркаган ишкерлерге берилген да. Ошол эле курулуш тармагы, соода жүргүзүү, өндүрүш окшогон тармактар боюнча берилген. Азыр Кыргыз-Кытай чек-арасындагы жүк ташууну жандантуу маселеси дагы маанилүү. Эл өкүлү Абдумажит Юсуров бул багытта өкмөт өкүлдөрүн тезинен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө чакырды. Эркештам Торугарттан суткасына 5, 6, 7 машина өтүп жатат. Чек аралар мурда кандай иштечү эле? Сиздер тез арада кандай чара көрө аласыздар? Бул жерде көбүнчө санитардык нормалар боюнча маселе жаралып жатат экен.
сколько машин проходило. Бул боюнча Тышкы иштер министринин орун басары Айбек Артыкбаев бүгүн эле Кытай Эл Республикасынын элчиси менен премьер-министр жолугуп аталган маселелерди талкуулаганын белгиледи. Ал Торугарт өткөрүү бекетинде автомобилдерди дезинфекция кылуучу кошумча 3-4 туннель куруу боюнча сүйлөшүү жүрүп жатканын кошумчалады. Бул ал жактагы унаалардын батыраак өтүшүнө жол ачат. Эл өкүлдөрү өкмөт бул сыяктуу тоскоолдуктарды жоюу үчүн батыраак чаралар көрүлүшү керектигин белгилешти. Торугарт КППсындагы Айпири Самат кызы, Улукбек Сулайманов, НТВ. Жогорку кеңештин экономикалык жана фискалдык саясат комитети 6 апрелде Ысык Көл облусунун аймагына кумар оюндарына уруксат берүү тууралуу мыйзам долбоорду талкуулап, аны жактырды. Документти жалпы парламенттин сессиясында биринчи окууда кароого жөнөттү. Долбоорду депутаттар Бактыбек Кирүзбеков менен Дастанбек Жумабеков даярдаган. Алардын демилгесине ылайык Тамчы аэропортунун базасындагы 1200 гектар жерге бир нече мейманканасы менен казино куруу каралган. Документте кумар оюндары ошол аймакта гана ойнотулат жана ага жергиликтүү жарандар киргизилбейт деген жобо бар. Авторлор аталган облуста кумар оюндарына уруксат берилсе, жумушчу орундары түзүлүп, бюджетке киреше түшөт деп эсептешет. Нарын облусуна караштуу Жумгал районундагы Кара Кече көмүр кенинен Бишкек жылуулук электр борборуна көмүр ташыган айрым айдоочулар 3 апрелден тартып иш таштады. Алардын айтымында монополияга каршы жөнгө салуу агенттиги аныктаган акчаны тендерден уткан ортомчу компаниялар төлөп бербей жатат. Ошондуктан алар кыргыз көмүрдү ортомчу фирмаларсыз эле түз келишим түзүп, иштөөгө чакырып, өкмөттөн маселени чечип берүүнү талап кылышууда. Иш таштаган айдоочулар бүгүн Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын жетекчилиги менен жолугушуп, жагдайды жөнгө салууга аракеттерин талкуулашты. Азыр ГП көмүр айтып атат, тендерди 1269 сомдон ойнотулуп утуп алган ошо фирма, а бизге төлөп берип аткан баасы 900 сом, 850 сом болуп келген. Эми логика салганда деле ошону актабай атат. Бул жерде ортодогу фирма чырпык башын сындырбай эле ушунча ортодон жеп келишкен да. Биз мамлекеттен требовать этип атабыз. Бизге ошол акчаны түздөн түз айдоочулар алсын. Биз ошол акчаны деле ошо фирмага которуп берип атат. Ошо фирмага которбой эле ортомчусу жок эле айдоочулар түздөн түз алгандагы да биз ошого ыраазы болуп эле ошого тарта бермекпиз. Буга чейин иштеп келгенбиз, дагы эле иштейбиз. Бул ортодогу ушул тартылып аткан ТЭЦтин объемун ушул айдоочулар эле тартып келген буга чейин. Биз дагы ушу айдоочулар койгон көйгөйдү чогуу талкуулап, андан кийин келип бу энергетика өнөр жай министрлигинде талкуулап, министр ал маселени колдоп, анан ушу келаткан күз-кыш мезгилинен даярдык көрүү боюнча жакында эле өкмөттүн жыйыны болуп өттү. Ошол жерден Турдубаев Кубанычбек Апышевич ушул маселени койду. Өкмөткө суранып, ушуну антимонопольный орган бизге деген сунуш иретинде эмес, тариф иретинде ушул айдоонун, көмүр ташуунун акысын бекитип берсе деп. Биз азыр ошол талапты мындай айтканда сунушту, бу айдоочулардын талабын өкмөткө жеткизип, азыркы күнү ошол токтомго кандай чыгат, кандай тапшырмалыктарын күтүп атабыз. Эпидемиологиялык абалга байланыштуу мэрия Бишкек шаарынын айрым жарандарынан өзгөчө зарылдык жаралмайынча сыртка чыкпай туруусун өтүнөт. Бул тууралуу брифинг учурунда вице-мэр Айжан Чыныбаева билдирди. Анын айтымында коомдук жайларда дагы деле COVID-19 илдетин жуктуруп алуу коркунучу бар. Өзгөчө тобокелдик тобуна кирген 55 жаштан жогорку курактагы жарандар зарыл болбосо үйүнөн чыкпай эле койгону туура болот, деди Чыныбаева. Санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун бөлүм башчысы Айнагүл Рыскулова билдиргендей, Бишкекте эпидемиологиялык абал анча жакшы эмес. Бир сутка ичинде шаарда ковид жуктуруп алган 77 учур катталды. Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги менен дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму биргелешип жүргүзгөн сурамжылоого ылайык Кыргызстанда калктын 55% вакцина алгысы келет жана ага даяр. Аталган министрлик коронавируска каршы эмдөөнү элдин теңине жакыны колдобой жатканына тынчсыздануу билдирип, вакцина тууралуу коомчулукка көбүрөөк маалымат берүү керектигин билдирди. Кыргызстан вируска каршы эмдөөнү 29 мартта баштады. Эмдөө ыктыярдуу негизде атайын ачылган пункттарда
аймактарда жүргүзүлөт. Ага Кытайдын Sinopharm компаниясынын вакцинасы колдонулууда. 75 000 адамга эсептелген 150 000 доза вакцина Кыргызстанга 19 мартта келген. Алгач Бишкек, Ош шаарларында жана Чүй облусунда кызыл зонада, бейтапканада тез жардамда иштеген медицина кызматкерлери, мугалимдер жана күч органдарынын өкүлдөрү эмделет. Ал эми азыр назарыңыздарды жергиликтүү кеңештерге шайлоого катышып жаткан партиялардын үгүт материалдарына бурабыз. Сюжеттердин маани мазмунуна New TV телеканалы жоопкерчилик албайт. Үгүт өнөктүгү аяктаар алдында саясий партиялар активдүүлүгүн көрсөтө башташты. Добуш берүүчүлөр менен болгон жолугушуулар байма-бай орун алып, Ата журт Кыргызстан саясий партиясы дагы кала тургундарына өз программасын тааныштырды. Бишкек шаардык кеңешине талапкерлер кала бийлигинде эбак унутулган көйгөйлөрдү көтөрүштү. Аталган партия «Биз убада бербейбиз, биз аткарабыз» деген уран менен шайлоого баратат. Кала тургундары менен болгон жолугушуу жагымдуу маанайда башталды. Би флешмоб жада калса жашоонун баалуулуктары тууралуу сөз кылууга үлгүрүштү. Партиянын лидеринин тренингин жашоочулар кызыгуу менен угушту. Андан кийин шаардагы көйгөйлөр тууралуу кеп козголду. Прежде всего, чтобы не было коррупции. Алгач коррупция жоюлуп, акыйкаттык болсо жакшы болот эле. Жарандар шаардын таза болушун каалайт. Кала бутуна турса деген үмүттөмүн. Город подняли на ноги. Мы хотим реальных изменений. Биз сөз эмес, чыныгы өзгөрүүнү каалайбыз. Балдарыбыз өзүбүз үчүн шаар таза болсо дейбиз. Чистым, зеленым. Өнүкпөгөн инфраструктура, коомдук транспорттардын жетишпестиги, медицина, мектеп, бала бакча көйгөйлөрү. Бул маселелер чечилбей шайлоочуларды 10 жылдан бери түйшөлтүп келет. Ата журт Кыргызстан партиясынан талапкерлер куруу убадалардан алыс, бирок алар шаардыктардын каалоосу менен борборду өзгөртүүгө даяр. Говорить могут все, а делать умеют. Сүйлөгөндү баары билет, бирок баары эле аткара албайт. Ошондуктан биз чын жүрөктөн таза, ак ниет иштөөгө убада беребиз. Шаардыктар үчүн ушундай кооз, ыңгайлуу кала кылгыбыз келет. Бишкектиктер жаңы эч нерсе айтышкан жок. Баары жолдордун, мектеп, бала бакчалардын жакшы болушун, борбордун абасы, көчөлөрү таза болушун каалайт. Болгону жакшы идеялар, долбоорлорду начар аткаруучулар бузат. Ошондуктан кимдер келет, эмне деп жатат жана буга чейин кандай иштерди жасаганын маани бериш керек. Бул жерге Бишкектин тагдырына кайдыгер эмес атуулдар чогулушкан. Азыр ар бир добуш берүүчүнүн алдында татыктуу, күчтүү чынчылдарды тандоо милдети турат. Мен өзүм салык кызматында иштеп кеткем, 11 жылдан бери иштеп келатам дагы эле. Ар бир мен оюмча ар бир региондун, ар бир райондун, ар бир шаарыбыздын планы да бар. Мен ушун реформа планыбызды мен түзүп алгам уже. Налоговый системаны реформировать кылган этаптары бар менде. Мен мисалы үчүн ушул жерден баштайм. Анткени бизде салык кызматында резервтер бар. Салыктардын резервтери көп эле шаарда эле. Ошону кичине ачып иштетишибиз керек эл үчүн. Ирригация каладагы негизги көйгөйлөрдүн бири. Жашыл чарбаны өнүктүрүү, мезгил талабы, борбордогу башаламан курулуштарды дагы эретке келтирүү маанилүү. Проблем уйма. Көйгөйлөр абдан көп. Баарын жакшы бир системага алып келүү керек. Анан ар бир багыт боюнча биздин адистерди бөлүү зарыл. Бардык жерге кийлигишүү туура эмес. Ошондуктан ар бирибиз өз багытыбыз менен бир түзүмдө иштегенибиз оң. Белгилүү бир түзүм болушу керек. Бүгүн бизде андай жок. Коррупцияны жоюу боюнча дагы иштер аткарылат, бирок буга убакыт керек. Аталган партия шаарды жакшыртууну эмнеден баштоо керектигин билет. Ата журт Кыргызстан ушул жана башка бир катар көйгөйлөргө басым жасайт. Убадалар аз, бирок команда тажрыйбалуу жана күчтүү. Эң башкысы бишкектиктердин жашоо турмушун жакшыртууга каалоосу бар. Айпери Самат кызы, Элиза Балбакова, Улук Сулайманов, НТВ. Ордо калада бүгүн өзгөчө акция болуп өттү. Республика партиясы Бакты Бак аталышындагы иш-чара өткөрүп, анын алкагында Ак Өргө жаңы конушунда жергиликтүү тургундар менен биргеликте 130 кара жагаштын көчөтүн отургузушту. Акциянын өзгөчөлүгү ар бир адам өзү отургузган даракты өз жоопкерчилигине алып, аны убагында сугарып карай турган болду. Акция Республика партиясынын ар бир район, ар бир жаңы конушка 100 сейил бак деген демилгесинин эң алгачкысы.
Багыңды бак. Мына ушундай аталыштагы көчөт отургузуу акциясын Республика партиясы Ак Өргө конушунан баштады. Анда Бишкек шаардык кеңешине партия менен аттанып жаткан талапкерлер жана конуштун жашоочулары менен биргеликте 130 карачыгач көчөттөрүн отургузушту. Биздин программада көрсөтүлгөндөй Бишкекке 100 оазис тигебиз дегенбиз. Мына ушундай жерлерде кичине мындай жер болсо эле биз болсо муну гүлдөтүп, бактарды отургузуп, ушундай акцияларды башташыбыз керек. Мына бүгүн ошондой бир акциянын башталышы. Мына бүгүн ар бир Бишкек шаарынын тургуну келип, ушундай карагач отургузуп, өзүнүн атын берип, анан буга дагы мындай дайыма көңүл буруп, мамиле буруп, келип ошол өзү карап туруш керек. Аябай кыялдан жүрчү элем ушул жерде басып жүргөндө бактар болсо экен деп чоң болгон. Бул жерден сейилдегенге. Вот ошого келип мен дагы катышып кетейин деп чечтим. Анткени бактар аябай бизге маанилүү деп ойлойм. Атын Рони деп коеюн деп атам. Анткени бир любимый персонажым бар, Рони деген. Ушуну ат коеюн деп чечтим. Ак Өрдө аябай түтүн. Havası вообще невозможно дышать. Элдин баары от жагат. Бүтүн болуп абага аябай кир. Анан биз именно ошо Ак Өргөдү тандап алып, ушул жерде жакшыландыруу, ушул жерден баштайлы деп баштап атабыз. Биз ушул Бишкектен смогду арылтабыз деп көчөттөрдү отургузуп атабыз. Бул биринчи кадамыбыз. Кудайым буйрса, ар бир жаңы конуштарда өзүнчө бир жашыл зоналарды ачууну пландап атабыз. Биздин программабызда бар. Канча бак-дарактар көп болсо, ошончо шаарлыктар үчүн, шаарыбыз үчүн жакшы. Мурда Бишкек жашыл шаар деген статус менен белгилүү болчу да. Тилекке каршы акыркы учурларда ошо бак-дарактар дагы кесилип, кыйылып, азайып кетти. Анын кесепетин биз бүгүнкү күндө көрүп атабыз. Республика партиясы өз программасында Ордо каланын жашыл шаар статусун кайтарып келүүнү көздөдү. Ал үчүн борборго 200 миңден кем эмес бак-дарактардын көчөтүн отургузууну көздөп жатат. Мындан тышкары баш аламан курулуштарга аудит жүргүзүп, тосулган жел аргыны калыбына келтирүүнү демилгелейт. Ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар.